Бүгүнкү күнү Next TV телеканалынын кылмыш иши боюнча алдын ала угуу соттук териштирүү заседаниясы болуп өттү. Ошо алдын ала угуу учурунда биз жактоо тараптан Дүйшөнбиев Талайбек Алыкчиновичтин бөгөт коюу чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч келтирилген. Ушул өтүнүчкө дагы жүйөлүү документтер дагы тиркелген болчу. Бирок тилекке каршы сот биздин жүйөлөрүбүздү укпастан, кабыл албастан бөгөт коюу чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бүгүнкү күнү Талайбек Алыкчинович дагы эле камакта калууда. Ошону менен алдын ала угуу соттук териштирүү отуруму аяктап, соттук териштирүү маңызы боюнча 21 июль саат 14:00 жылды ал ачык түрүндө өтөт. Баары жакшыбы? Жакшы. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эч күнөөсүз журналистти алып соттоп атат. Бул азыркы бийликтин УКМКнын соттордун адилеттүүлүктү, калыстыкты тебелеп тепсеп атканын далили болуп эсептелет. Бүгүн биздин адвокаттар Талай Дүйшөнбиевди бошотуу боюнча өтүнүч келтирди, бирок кабыл алган жок, аны калтырып коюшту. Эмки сот 21 июлда саат 14:00 болуп, сот ачык өтөт. Урматтуу журналисттер, урматтуу жарандык коомдун өкүлдөрү, бардыгыңарды ушул биринчи Кыргызстандын тарыхында журналистти, телекомпаниянын башчысын түрмөгө камап алып соттоп аткан сотко чакырабыз. Келип бардыгыңар көргүлө, азыркы бийликтин жүзүн, УКМКнын жүзүн жана биздин соттордун жүзүн өзүңөр келип көрүп кеткиле. Андан кийин өзүңөр бардыгына баа бересиңер. Алай китайскилерди киргизебиз. Түшүндүм. Баары жакшыбы? Жакшы. Эстелики баары жакшы.